Акыркы жылдары чет өлкөдө билим алууга умтулган жаштардын жоон тобу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен акысыз окууга жолдомо алышууда. Мындай шарттар албетте мамлекет тарабынан түзүлгөн келишимдердин негизинде ишке ашырылып жатканын баса белгилөө зарыл. Азыркы учурда Кыргызстан менен эки тараптуу келишимдер, меморандумдардын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарына чет өлкөлөрдө окууга квоталар бөлүнгөн. Азыркы учурда айта турган болсок, бул баягы Венгрия мамлекети менен Кытай мамлекетине конкурстар жүрүп жатат. Египет мамлекети менен дагы келишимге кол койдук. Андан мурун дагы Вьетнам мамлекети менен дагы келишимге кол койгонбуз. 2026 жылдан баштап Египет жана Вьетнам мамлекетине дагы ушундай баягы квоталарды тандап алуу конкурстарын жүргүзөбүз 2026 жылдан баштап. Бул боюнча дагы биздин министрлик иштеп жатат. Ошо эки тараптуу келишимдерге кол коюп, кыргыз жарандарына чет өлкөдө билим алуусу боюнча шарттар түзгөнү. Быйылкы жылдын эсебинен Венгрияга акысыз окууга 200 орун бөлүнгөн болсо, анын 130 оруну бакалавриат, 50 оруну магистратурага жана 20 оруну докторантурага бөлүнгөн. Мен Атмыр Тилек, азыр Сейтекстем мектебинин 11 классында окуп жатам. Анан Венгрияга окууга документтеримди тапшырдым. Анан Венгрияны тандаган себебим болсо, Венгрия өзү Европа мага абдан жагат. Ошо Венгриядан болсо эки университет тандадым, Будапештте жайгашкан. Бирөөсү Корвинус деген, анан Business University of Budapest дегенге тапшырдым. Өзү стипендиум Hungaricum деген программа биздин мектебибизде аябай популярдуу болгон программа. Себеби 11 класста окуган балдардын почти бардыгы азыр тапшыртат ошол жака. Анан ошо элден калбай деп мен деле тапшырайын дедим. Көп досторум тапшыртат, чогуу документтерди чогултуп тапшырып. Чын айтсам, менимче чет өлкөдө университетте окуулар аябай биздикинен күчтүрөөк болот. Ошон үчүн ал жакта окуп, анан кийин кайра Кыргызстанга келип, бул жактан буюрса бизнес ачайын деп ойлоп атам. Бизнес ачып, бул жактан иштеп, ал жактан менимче жакшыраак окуп алса болот. Бул квоталар Венгрия өкмөтүнүн стипендиялык программасынын алкагында берилип, аны Темпус коомдук фонду башкарат. Ал эми катышуу шарттары жана документ тапшыруу тартиби төмөндөгүчө. Категориялары 18 жаштан жогору болгон биздин жарандар тапшырылат. Бул баягы биз мындай карашыбыз керек. Бакалаврга мисалы 18 жаштан 25 жашка чейинки жарандар тапшырылат. Магистратурага болсо мисалы 22 жаштан 30 жашка чейин, докторантурага болсо 30 жаштан 40 жашка чейинки ушундай баягындай жаш курагына тандаган багыты боюнча, жаш курагы боюнча да ушундай критерийлер бар. Сиз мисалы эгерде баягы Венгрияга тапшыра турган болсоңуз, эгерде 11 класстын бүтүрүүчүсү болсоңуз, сиз тапшырганы укуктуу болосуз. Эгер сиз 2026 жылдын 31 августунда 18 жашка толо турган болсоңуз, ал жакта биздин сайт бар, студент чекит edu, чекит gov, чекит kg. Ошол жакта бардык шарттар жана критерийлер бар. Кайсыл критерийлерге жооп берсе, ошонун негизинде тапшырса болот. Бул баягы эле ошол англис тилин билүү жөнүндө сертификаты керек, TOEFL болушу мүмкүн, IELTS болушу мүмкүн. Ошол эле баягы мектептен баягы аттестат керек, мектептен же болбосо башка ага эжелеринин да сунуштамалар, мектепте өзүнүн баягы мектептен сырткары дагы социалдык активдүүлүгү дагы ушундай баягы сертификат, эгер дипломдор болсо, ошолордун баардыгын тиркеп, биздин тиги баягы айткан жогоруда айтылган порталга жүктөп, ошол менен бирге Венгриянын дагы өзүнүн порталы бар, ал жака дагы документтерин тиркейт. Ал документтер келип чыккандан кийин бул жактан алдын ала биз карап чыгып, ошол англис тилин билүү жана мектепте алган бааларына карап туруп,
алдын ала отбор жүргүзүп Венгрия тарапка жиберебиз. Акыркы тандап алууну Венгрия тарап жүргүзөт. Өткөндүгүңүз жөнүндө сиздин тиги баягы электрондук дарегиңизге жооп келет. Кытай мамлекети Кыргызстан жарандарына 15 мамлекеттик стипендия бөлгөн. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда акысыз окууга орундар 2015 жылдын 16 декабрында Бейжин шаарында кол коюлган билим берүү тармагындагы кызматташтык боюнча ведомстволор аралык келишимдин алкагында берилет. Стипендия төмөндөгүлөрдү камтыйт: окууга акы төлөө, жатаканада жашоо, ар ай сайын стипендиялык жөлөк пул, медициналык камсыздандыруу, авиакаттам жана виза алуу чыгымдары стипендия пакетине кирбейт жана өз алдынча төлөнөт. Россия мамлекети 700 квота бөлүп берген кыргыз жарандарына Россиянын жогорку окуу жайларында окуу үчүн. Ал конкурс уже бүттү. 15 декабрда 2025 жылдын 15 декабрында кабыл алуу процесси аяктаган. Бул баягы 2026-2027 окуу жылдарына болгон. Мындан сырткары дагы бизде жай айларында дагы Казакстан жана Өзбекстан Республикасы дагы кыргыз жарандарына квота бөлүп берет. Өзбекстан жарандары же болбосо ошо Казакстан жарандарына дагы жарандары бул жака келип кыргыз окуу жайларында окуй алышат. Жаңы эки келишимге кол койдук. Бул баягы Египет менен Вьетнам өлкөлөрү менен. Ал өлкөнүн жарандары дагы Кыргыз Республикасына келип кыргыз окуу жайларында акысыз билим алышат. Мамлекеттен колдоосу менен акысыз окууга жолдомо алып жаткан жаштар кийин чет жакта эмгектенип өлкөгө кызмат өтөөдөн алыстап кетип жатышына эмне себеп? Социалдык тегине карабай, окуттуу баланы эмес, бийликтеги баланы ата эненин баласы эмес, карапайым балдарды дагы, адамдардын балдарын дагы ушуну тандап жакшы үмүт менен, максат менен жиберди. Бирок ошонун дээрлик көбү келген жок. Эми үчүн келген жок. Бул жерде эки нерсе бар да. Бир жигит ошол чет өлкөдөн, Англиядан билим алып келген бала экен. Бирөө экен Америкадан билим алып келди. Бирөө экен Германиядан билим алып келиптир. Анан келип бияка келип иштейлисе, ишкана жок. Өндүрүш жок андай. Аны керектелбейт. Керектей турган Кыргызстан азыр өнүгө элек. Анан ошол балдар өкмөткө кириптир. Өкмөткө барып, биз мындай максат менен бизди жибердиңер эле. Биз билим алып келдик. Эми кандай кызмат бересиңер? Десе, андай кызмат жок дейт экен. Анан бирөө айтыптыр, мен Германияда иштеп аттым, айлыгым $5000 болуп атты. Мага мен ошондой компьютердик технология менен мондай иштерди жасап берейин, программалап берейин. Бардыгын десе, эми анчалык айлык таап бере албайбыз сага дептир. Мисалы, андай болсо мен $5000 албасам, бияка келип мен эмнеге келдиң десе, сен чын эле эмне келдиң дептир да. Мына ошондой мамиле болуп тур да. Чет өлкөдө окуп жүргөн студенттердин катарында Салиджан Кылычбеков дагы бар. Ал эл үмүтү стипендиясы аркылуу Оксфордто докторантурада окуп жатат. Анын башкы максаты окуу жайда аяктап келип мамлекетке кызмат кылуу. Буюрса, албетте сөзсүз бүткөндө Кыргызстанга чоң салым кошуу бул менин пландарымда бар. Бул эл үмүтү болбосо деле, же болбосо мындай мамлекет колдобосо деле бизде сөз бар го. Мен мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген принцип менен жашаган. Менин принцибим ошондой мисалы. Көпчүлүгүндө финансылык көз карандысыздык көп жеткен ал нерсегечи. Көп жетишкен, же болбосо көп жеткени көздөрү жетет. Маселе бул жерде сен ошол жакка келгенде, сен идеяларыңды, пландарыңды, проекттериңди ишке ашырууга ал жакта шарт барбы? Сени батырышабы? Сага ошондой мүмкүнчүлүк береби? Ошол главный маселе да. Мисалы мен өзүмдүн жагдайымды айтсам, мен Илимдер академиясына келсем, мени ал жакта сыйлап мага мүмкүнчүлүк беришеби, же болбосо бул батыштын адамы, бул биздин мындайча айтканда доцент башкаларды билбейт деп бизге кайра атака коебу да. Акыркы 5 жылдын статистикасын ала турган болсок, Венгрияга миңдей кыргыз жараны акысыз окууга тапшырган болсок, Кытайга 75 жаран акысыз окууга мүмкүнчүлүк алган. Андан тышкары Россия, Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөр менен кызматташтык бар.